Урматтуу кыргыз элим, мына элим үчүн группасы чогулуп элдерге жардам берип атат. Кыйналган кыргыз туугандарга. Ошол кыргыз элим баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, аманчылык, ушул кыйын күндөр жеңил өтүп кетсин. Урматтуу бир туугандарым, мекендештерим, азыркы тапта биз Москва шаарындабыз. Бул демилгени биз баштаган себеби ушул жакта Москва шаарында карантинге көптөгөн биздин кыргызстандыктар кабылып калат. Анткени уже жумуш орундары бошоп калып, баары тең продуктыдан аябай кыйналып калышат. Кандай кылып ушул биздин кыргыз бир туугандарыбызга салым кошуп, кандай кылып биз жардам берсек деген ойду ойлоп, анан ушул демилгени көтөрүп чыгып, акция маска сатып, ошондон түшкөн каражатка ушундай продуктыларды алып, бүгүнкү биринчи жасаган ишибиз бул 100 пакет болду. Буга чейин карантинге калып калган бир туугандарга уже 13 киши, бул жагы 7 киши дагы больницада жаткандар, ошолордун баарына тең жеткирип атабыз. Кудай буйрса, силердин жардамыңар менен бул нерсе ошо туугандар ушундай бир майдан сыноо келип турганда, четте карап отурбастан колубуздан кандай иш келсе ошону пайдаланып, бизде такси кежинин атынан колубуздан ушу такси кызматы жардам берет экен. Ушу колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Ушундай оор кыйынчылыкты биримдикте гана жеңебиз, Кудай кааласа. Көтөргөн элим үчүн уюму кичинекей гана, чакан гана 10 адамдан, 10-15 адамдан түзүлгөн уюм. Келиңиздер, кыргыз элим ушундай кыйын күндө биримдикте болойлу. Бардыгыңыздарды биримдикке чакырабыз. Келип бизге кошулуп, ушундай соо иштерди кылсаңыздар болот. Аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Мүмкүн болсо үйдөн чыкпай отурганыңыздар. Жерим үчүн жүрөк болсун. Урматтуу кыргыз элим, бүгүн биз кичине продукты кылып атканда, ошо бейтааныш эле адамдар өтүп баратып, 2 адам. Ошо кичине өзүнүн колунан келген жардамын кылып, алар дагы бир аз салымын кошту. салым кошуп кетишти. Салым кошуп кетишти. Баарыңарды буйрса жеткиребиз. Аманатын жеткиребиз. Аманатын жеткиребиз. Оорубаңыздар, бар болуңуздар. Алла разы болсун аларга дагы. Жерим үчүн жүрөк болсун. Ушу жерде жүргөн Кыргызстандын жарандары баардыгыңарга чын ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай каалайм. Баардыгыңар ушул коронавирустан кутулуп, Кыргызстанга аман эсен келиңиздер. Ошон үчүн ушунча элдердин батасын алып жүрөсүңөр, ошол баталарыңар кабыл болсун. Ар бир баланын ата энеси биз күткөндөй күтүп атат. Амин. Аман эсен келиңиздер. Кайтып бир келе. Атадан калган асыл жер. Арманым айтам уксаң Кудай буйрса, айткан аманат иштерибиздин баарын аткарабыз. Кудай буйрса. Кудай буйрса, бүгүн 50 пакетти
муктаж болгондорго бизде список менен жазылгандарга тапшырабыз. 2 күндүн ичинде дагы список болсо, калган 50 пакетти да тапшырабыз, Кудай буйрса. Буйрса аманчылык. Канчалык көбүрөөк маскабыз өтсө, ошончолук биз элге жардам бере алабыз. Ошон үчүн силер кыргыз элим салым кошуңуздар. Ар бириңер салым кошосуңар ушундай чогулуштарга. Canım çırmalı Durmuştan dura yol tapay Çürsüm da elden yerden adaşım Elçiliktин өкүлү Баарыңар Кудайым колдосун. Ушундай чоң, жакшы, соопчул жумуш кылып атасыңар. Алла разы болсун. Эл үчүн баары ушу карантинден аман эсен чыга алайлы. Биримдик ошо баары. Биримдик, күч биримдикти обязательно. Onun da Elim için keji işinlerge ilgilik bağlı. mağına keji туугандар мына машинелер продуктуну азык түлүктөрдү чыгарып баштады. Элим үчүн уюму. Мирбек агам, сөзүңүз бар беле? Кудай буйрса, муктаж болгон адамдарга азыр биздин жигиттерибиз, кыргыздардын жигиттери, таксист балдарыбыз ар бир үйгө доставкасы менен алып барып жеткизип Кудай буйрса. Кудай буйрса. Оорубаңыздар. Аман эсен болуңуздар. Чыдап тургуңуздар. Бул ооруда өтүп кетет. Бул күндө өтөт деген сөз бар, э? Бул күндө өтөт. Баарыбыз Кудай буйрса ишке калабыз. Урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, ушундай кыйын күндөр жеңил өтүп кетсин. Ошол кайрымдуулук иштерибизди баштадык. Эл аман болсо, биз аман болобуз. Бардыгыңыздарга чын ден соолук. Элим үчүн Элим үчүн ынтымак жамааты. алга.